Бүгін тұз насip бұйырып, сіздер менен жолугушабыз. Сіздер билесіздер, массалық маалымат каражаттарынан көрүп аттыңыздар. Биздин дээрлик 10 күнүбүз уурдалып калды. Бизди киргизбейбиз деген аракеттер аябай көп болду. Ар кандай шылтоолор болду. Башка калем менен толтурупсуң, кагазың туура эмес экен, туура эмес добуш бердиң деген сыяктуу шылтоолор менен биз ушул күнгө чейин кармап келдик. Мына ушул жерде Абсамат Масалич менен эчен жолу келгенбиз. Канча жолу жыйындарды өткөрдүк, Бул залда да өткөрүп жүргөн күндөрүбүз болду, талада да өткөргөн күндөрүбүз болду. Бардык жерден өткөрүп келатабыз. Ошол бойдон кылдай кыйшайбай келатабыз. Бүтүн Кыргызстан партиясынын программасындагы, көз карашындагы баалуулуктарын дагы сиздер аябай жакшы билесиздер. Кече 2000-жылкы шайлоодо көрдүңүздөр. Ушул жерде Абсамат Масалич талапкер болуп чыкканда, мен өзгөндөн талапкер болуп чыгып, округду таштап, ушул жерге келген кезимде айттым эле. Ушул аксакалды токтотуп беребиз деп 6 азамат чыккан. Эсиңиздеби? Дагы бир аксакалыбыз бар эле, ал кишиге альтернатива чыкпай, биринчи көтөрүп келип, мандатты берип койгон, а биздин бул жерден 6 азамат чыккан. Ушул аксакалды биз токтотобуз деп. Ошол 30 жыл башта бир журналист сураптыр менден. Адахан Кемсанбаевич, сиз качан семиресиз деп. Акыркы кыргыздын көз жашы кургаганда семирем деп айткан экен. Акыркы кыргызстандык баланын курсагын нанга тойгондо семирем деп айткан экен. Мына мен азыр ошол интернеттен ошол интервьюларымды өзүм издеп таап атам. Биз бүтүн Кыргызстан саясий партиясы кимдер менен баратабыз? Эмне үчүн баратабыз? Мен четинен тааныштырып коеюн, бул жерде турган талапкерлерибиз бар. Солдон оңду карай, четинен тааныштыра берели, Чыныгы атанын уулу деп бүтүн Кыргызстан жар салып, ушундай ат берди. Исхак Масалиев. Биздин Кадамжайдан, Айдаркендин аймагынан, Баткен аймагынан талапкер болуп бараткан аксакалдар көбүрөөк таанысаңыздар керек. Ошол мезгилдерде иштеп кеткен Жолдошбек Токсобаев деген мырза. Көптөгөн жылдар бою үнүн угуп аткансыздар, бирок бизден экенин билген эмессиздер да. Чынтып айтышат. Үнүн көп уккансыздар, радиодон. Айрыкча мындан 10-15 жыл башта Зым Сайбалуу аксакалдардын бүт кулагында ушундай радио угат элек. Таза чындыкты ошол жактан айтат элек. Ошол жакта иштеп жүргөн, иштеп келген Айданбек Акматов деген мырза бизден ошо Кадамжайдан талапкер. Ушул биздин Кадамжайдан кээ бир адамдардын көөдөнү сокур болуп атат. Кээ бир адамдар ааламды таанып билбей атат. Кээ бир адамдар кайдыгер болуп атат. Мына ошол сүйгөн Аллахтын сүйгөн пендеси экен. Бираз кемчилиги бар экен. Ошого карабастан бардык нерсеси телегей тегиз болуп турган азаматтарга караганда көбүрөөк кайдыгерлик болбой, күйүп, жанып, мына ошол бизден талапкер болуп Кадамжай районунан баратат. Ушул Батыр мырзага бир кол чабуулар болду. Азыр эртеден кечке чейин чай ичсеңиз дагы, намаз окусаңыз дагы КТРдан улам чыгып жылмаңдап атабы? Биз барбыз дегендер. Ошонун мүнөтү 1 мүнөтү 37 000 сом турат. 1 мүнөтү. А 1 мүнөтүнөн чыккан акчага биздин Кадамжайдагы мугалимдер 6 ай иштейт. Ал 1 мүнөттө кетет. Эгерде ушул КТРдан болобу, ЛТРдан болобу, теледен, радиодон кайсы партия көп чыгып сайлап аткан болсо, ак үйдөн сүймөнчүктүү балдар ушулар экен деп билиңиздер. Дагы бир биздин талапкерибиз Кара Суу районунан, бүтүн Кыргызстандан талапкер болуп бараткан Элдик генерал деген атка конгон киши Курсан Асанов. Биздин курамыбыз ушундай баратат. Революция кыла турган бир күн бар, бул күн 4-октябрь. Иншалла 4-октябрда кыргыз бийлигинин жүзү өзгөрүш керек. Элдик бийлиги орнош керек. Элдик бийликти орното турган бир эле партия бар. Бул бүтүн Кыргызстан. Калгандарын баары мына ушул чимтирик деп атасыздар, ошолордун 90го жакыны кайра баратат. Бирок алар башка кийим, башка көйнөк кийип алып келет. Ассаламу алейкум.
Урматтуу туугандар, азыр жолугушууну көрүп туруп биздин мезгилиме келип атат да. 25 жыл мурда кыштын күнү так ушул жерде айрым аксакалдар эсиде бар. Сиздердин алдыңыздарда микрофону жок, столу жок, отургуч жок учурда кыштын күнү Абсамат Масалиев Адахан Мадубанов иштеде турган. Ошондо 90%-дан ашык добушту алган бүткүл эл шайлаган президент Абсамат Масалиевдин жеңишин уурдап, Аскар Акаев орноп, тагдыры кандай болду? Демек, уурулук жол менен, бурмалоо жол менен бийликке барган, бийлик эч качан элдики болбойт, эч качан көп убакыт карабай албайт өзүнө. Депутаттык мандатын тапшырдым. Ага себепти көргөнсүздөр, мен ачык эле айттым. Ушул депутаттарды мен биринчи жолу 4 чакырыкта биринчи жолу ушунчалык сапаты төмөн, билими пас адамдарды көрө элетмин дедим. Мен берген сунуштарды колдобогондон кийин мен анда депутаттык мандат мага кереги жок, мен 6 ай калганда тапшырып кеткен болчумун. Бийлик дайыма, улуу Ленин айткандай, бийлик кеңештерде деген сөз. Бийлик элге деген сөз. Эл кимди шайласа, жеке адамды шайласа, ошол бийликке барыш керек. 4 октябрда 8 номер бүтүн Кыргызстан партияны колдоп берсеңиздер, бир аз болсо да элдин бийлиги кайтат. Ушуну эске алалы. Рахмат. Assalamu alaikum, урматтуу жердештерим, туугандарым. Бул биздин улуу ораторлордон кийин кээде сүйлөш дагы неме болуп калат. Бирок мен өзүмдүн оюмду айтып коеюн. Бийликти оңош үчүн биздин партиянын программасында так ушул 3 бийлик системасын түзүү боюнча кантип орнотобуз деген так программа бар. Биринчиси, президент бул өзү өкмөттү түздөн-түз башкарыш керек. Бардыгына жооп бериш керек. Бир адамдан ошону шайлагандан кийин эл өзү сурап алыш керек. Экинчиси, мына Исхак Абсаматович айтып кеткен парламент. Парламентти дагы партиялардын бир кыйыш шайлоосу эмес, түздөн-түз эл өзү шайлап ала турган болуш керек. Мына ошондо чакыртып ала турган дагы болуш керек. Мына ошонусу менен экинчи бийликти биз түзөбүз. Эл өзү түзөт ошондо. Үчүнчү бийликти бул сот бийлиги. Сот бийлигин дагы биз көз карандысыз кылып түзүп алышыбыз керек. Сот бийлиги бийликтин буйругун аткарып, алардын коррупциялык ар кандай схемаларын мыйзамдаштырып берген бийлик болбош керек. Мына ошо бийликтин 3 түркүгүн орнотсок, биздин Кыргызстаныбыз өнүгүү жолуна мына ошондо түшөт. Бүтүн Кыргызстан келсе, мына ошондой бийлик системасын өзгөртүп, элдин талабын угуп, элдин бийлиги орнойт. 4 октябрда шайлоо бул бир гана альтернатива, бул бардык партияларга. Көпчүлүк партиялар ушул бийликтин жандоочу партиялары. Мына ошону бардыгыңыздар билишиңиздер керек. Бул жерде бир гана тандоо. Же бийликти тарапты тандайбыз, ушул акыбалга жеткирген. Мамлекетти сазга батырып, карызга батырып, элибизди тентиткен. Же буга альтернатива, так эл тарапта болуп келаткан бүтүн Кыргызстан партиясын шайлайбыз. Ошондон туугандар 4 октябрда адашпаңыздар, добушту туура бериңиздер. Биз сиздерге ишенебиз. Сиздер кандай добуш бериңиздерди жүрөгүбүздөн сезип турабыз. Рахмат сиздерге. Ассаламу алейкум, урматтуу кадамжайлык туугандар. Мына кадам элдин бардык эл ар бир жердин өзгөчө угулдары болгон. Айрыкча Кадамжай элинен Кокон хандыгын башкарып Болот хан деген атабыз өткөн. Чыныгы аты Исхак Асан уулу. Андан соң азыр эле айтып кетти Орозбаков, Абдыкадыр Орозбаков биринчи биздин мамлекетибиздин президенти болгон Абсамат Масалиев. Булар кимдер? Ушул улуу адамдардын, таза адамдардын жерине келип, мен тыйын жөнүндө маселени козгосом, ал адамдардын урпактары мени эч качан кечирбейт. Ал эми сиздерди болсо, жараткан Алла Таала өзү сурап алат. Мен толук ишенем. Бир гана баткен эл эмес, жалпы кыргыз эли, Кыргызстанда жашаган бардык улуттун өкүлдөрү 4 октябрь биз өзгөрүүнүн алдында турабыз. Биз жаңылануунун алдында турабыз. Биз оппозиция болуп, бийликти күч менен басып албайбыз. Биз мыйзам негизинде жараткандын колдоосу менен, элдин колдоосу менен биз бийликке барабыз. Баткен элине эмне? Биринчи маселеси бул чегара маселеси. Жакшы жашоо дейт.
Жақшы мыйзамды қабыл алды, бақылдап сөйлеп атат бүгін. Бардығы 10 жыл отырған депутаттар. Бүтін Қырғызстан барған жоқ ал жерде. Адахам Кимсанбаевич. 11 жылдан бері иссіз жүреді. Ошо сөйлеп отқандар жаңы партияға кіріп, бүгін жаңыланду, завод, фабрика. Ана соцфонд ештіп ал, мен пенсия көбейтем дейді. Сен пенсияны көбейте албайсың. Пенсияны мына біз, бүтін Қырғызстан, жарқын келешекті құру береміз. Дағы айтам, жемқор, уры, бардығы контрабандисттерді түрмеге кірет, елдің жашасы оңалады. Шекара мәселесі бойынша бұйырса, жаратқан қолдап, сіздер қолдап барғаныңызда қысқа аралықта сөзсіз бірінші темір зымдар менен тосылады. Жалаң ғана 1 сантиметрдағы басқа мемлекетке кетпейді. Қырғыз елінің қызықшылығы менен, мемлекеттің қызықшылығы менен 1 жылға жетпестен біз шешеміз. Сөзсіз түрде. Мына бұл жердегі бұлақты мен айтайын. Бұл Қадамжайдың Қырғыз елінің бұлағы. Сөзсіз түрде бұл сіздердікі болады. Бардығыз, бүгінгі күні біз сіздердің doğuşunуздарға мұқтажбыз. Кейінгі үмітті бізден сұрайсыңар. Onun için de söz benim. Var olunuzlar, amam olunuzlar. Adaхан Кимсанбаевич geçe saat 12'de Batkent'e uçup düşüp, bütün Kırgızstan'dan şaylığına attanıp attan günün alga dep gelip açkıçın Batkent'den açkanda Adaхан Кимсанбаевич'tin gökürögünün töründe emes, yüreğinin toltosunda Batkent eli turarına men işendim. Oşonduktan Batkent eli bütün Kırgızstan'dı koldop, 4. Oktyabr günü öz gökürögünüzler menen, yüreğinizler menen, oyunuzlar menen, pikirinizler menen maslahat kılıp durup bütün Kırgızstan'dı koldoyt degen ümittemin. Gelecekte aman bolunuzlar. Biz menen birge olsanızlar, gelecek jarkın elesti görüp turabız. Rahmat köngül bulganızlarga. Bütün Kırgızstan Siyasi Partiyası bütün de Jogorku Kengeşke ие bolup, Jogorku Kengeş ökmötkө ие bolup, egerde ökmöt başına bütün Kırgızstan'dan barıp kala turgan bolsa, zamantta zaman özgörörünü sezesizler inşallah. Monoğul Joldaşbek Mamajanov atınдағы Madaniyat Sarayı kaçan kurulgan? Kaçan, kayсы жылы kurgan? Barakelde 80. жылдары kurulgan. 80'in 90. жылдан başlap aşkana, kafe, restorandan başka bir balay kurulgan yok. Büt çaykana kuruldu barına. Biz oşol mezgildeki doğurdu engseybiz, oşol mezgildeki tartipte engseybiz, oşol mezgildeki sistemaga kayradan kayrılıp gelişimiz gerek. Kuday kalasa gücümüz de jetet, akılımız da jetet, tecrübamız da jetet. Atanın arkasında jüret bala. Hiç kaçan atanın aldına bala düşüp alıp жүгүрбөйт. Бұл қасиеті жоқтыр, алдына балдарын қойып алып, арқасынан чапқылап бара жатады. Ушул жерде дагы жалған көрініп тұрады. Ушул жерде дагы арамдық көрініп тұрады, арамзалық көрініп тұрады. Светофор қызыл күйіп тұрады, ошол жерде тоқтап тұрғанда эле bir 4 сап есіме түшө кетті да, эмне деп 4 сап есіме келді. Қараңыздар да, biz 16 partiya қатышып атат. Biz ең ақыры катталган үчүн бая чүчү кулак тартканда бир эле куту калып калды. Бир эле. Бул Аллахтын буйругу. Аны тартып алган жокпуз. Ошону биздин өкүл тарса 8-чи сан чыгыптыр. 8-чи санды көп айтат, түбөлүктүүлүктүн белгиси дейт. Чексиздиктин белгиси дейт. Дайым кыймылдын белгиси дейт. Бардыгы жараткандан ага дагы ишенип алып ширк болбосун, Аллах сактаган болсун ошону. Бирок 8 сан аябай сонун болуптур дегенден мен машинада кетип барды эле 4 сап өзүмдөн өзүм кулагыма куюлуп кетти да. Тапканыбыз эгиз болсун. Телегейибиз тегиз болсун. Тагдырыңа күйсөң эгер тандаганың 8 болсун депчи. Ana ошол 8 кыйналбайт экенсиздер, абалар, апалар кыйналбайт экенсиздер. 16 партия бар. Нак ортосу 8 экен. Üstünde карабай, астында карабай, ортосуна эле берди. Ар бир нерсенин орто жүргөнү жакшы. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Allah'ım cemi yetkenlerge bana kelip atkan bana deputat bulacak deputatlarımızga
Xudo xolasa bo'lishadi. Ana jalpı elge uzun ömür baktala takılan bolsun. Allah'ın bu dünyayı ahirette kanda yaxşılık amalları bolgan bolsa, beleşok deputatlarımızga yana silerge nasip kılgan bolsun. Allahu Ekber. Başarılı bol. Başarılı bol. Eken bol. Daha güç bakmıyorsun. Açkanımız gelsin. Beken bolumuz.